Урматтуу мусулман бир тууган, ар бириң суроо бер. Мен өзүмө суроо берем. Айна амут, кайда өлөмүн? Кайда өлөм мен? Минбардабы, мечиттеби, үйүмдөбү, жумуштабы, жолдобу, сапардабы, таладабы, же салган көлдөбү? Өлүмдөн кийин эмне болот? Балдарыма иман ислам менен тарбия кылдымбы? Мен жасаган үй сатылабы? Же калтырган малы мүлкүнө балдарым хайыр ихсан кылабы? Жол оңдойбу, көпүрө салабы? Элге жерге кайрымдуулук кылабы? Же балдарың сенден калган тыйын тыпырды бөлүшө албастан, араздашып сүйлөшпөстөн эмне кылат? Инсан бир канча күндөрдөн турат. Күнүң өткөнүнө кубанба. Күнүңдүн өткөнү сенин бир бөлүгүң кеткени. Энеден иңалап төрөлгөндөн баштап, онтолуп жан бергенге чейин сен ал ошол күндөн турасың. Ар бир күнүң өлүмгө жакындайсың. Өлүм жаштан да уруксат сурабайт. Каардан да уруксат сурабайт. Байеке, байбатча сиздин жаныңызды алайын дебейт. Шеф дебейт ал. Сиздин бийлигиңиз бар экен дебейт. Уруксат сурабайт өлүм. Кембагалдан да, байдан да, падышандан да, жөнөкөй инсандан да. Өлүм чоң-чоң сарайларга, касырларга кирип, касырда, сарайда жашагандарды кабырга алып барат.